Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биз өткөнкү сабакта улантабыз, фон коебуз. Ал үчүн бай эле азыр ачып алабыз. Background сөзү, background HTML. Биз мурунку сабакта ушундай бир бөлүм ачканбыз. Бул жагына биз көрүп турабыз, ушундай бир линейка жаратканбыз, могул фонубуздун могул backgroundдын ичине. Ал эми мурунку сабакта бул жакка ортого жылдырганбыз, башка нерселерден дагы кылганбыз. Бүгүн биз кыла турган жумушубуз артына фон коюу сүрөт менен жана кичине өзүнүн өзгөртмөлөрүнө киребиз. Breakfast'ка киребиз дагы. Бул жакта background, мурунку сабак түзүлгөн. Эми биз стилден биз главный бере турган бөлүмчөлөрүбүз бар. Азыр ошол жерлерде бөлүм кылып берип алабыз, примерно көрөңүз. Давайте моундай эле кылып иштейли. Бунусунун себеби бул азыр жалаң картинка менен иштейбиз. Ошого ушундай бир чоң форматта болушу үчүн сиздер менен ушундай эле форматта иштейм. Андай эмес, биз биринчиден могул общийсин азыр бир фон берип алайлы, башта баарына бирдей бир фон берип алайлы. Ал үчүн биз баарын башкара турган бул body, мен түшүндүргөм, бул body. Bodyге биз background color кылып берип көрөбүз. Background color. Эми буга цвет беребиз. Примерно ушундай цвет берип көрүп элем мен. Өзүнүн бир чача бир көрүп турабыз. Бул баары бирдей цветке өзгөрүлүп кетти. Эгерде биз азыр буну биз красный кыла турсак, баары красный болуп өзгөрүлөт. Азыр биз башкача бир цветте өзгөртүп алдык. Ошондой эле биз могул линейканын ичи дагы постубуздун, мындайча пост дейли. Постубуздун ичине дагы биз фон берип алдык. Бирок биз бунун ичин биз башка бир фонго боеш үчүн биз бул bodyден тышкары азыр биз посттун өзүнө цвет беришибиз керек. Бул жака дагы background. Бул жака дагы background color беребиз. Так, background color готовили. Background color. Белый цветте берип көрөйм мен. Белый цветте. Ушундай бир форматта берип көрөлү эле вообще. Эми азыр монун ичи агарыш керек. Могул уже биз азыр bodyден тышкары биз азыр могул посттун өзүнө дагы отдельный цвет бердик. Бул жакта уже отдельный бөлүм турат. И буларга ушундай бир цвет берип алсак болот. Эми биз могул постубуздун ичине ушул жерге сүрөт киргизишибиз керек. Бизде азыр мен сүрөттөрдү убакыттын кетирбеш үчүн сүрөттөрдү даярдап койгом. Ошондой эле силерге ссылка кылып калтырып коем. Ошол сүрөттөрдү автомат түрдө көчүрүп алсаңар болот. Анда эмесе биз сүрөттөрдү кайсы жака даярдаганбыз? MyWeb'те мынакей image'дин ичине эки сүрөт киргизгенбиз. Азыр биз мынаны жанагы постубуздун ичине киргизишибиз керек да. Тексттер ушул жерде жазылыш керек. Ушул жерде болуш керек. Ушундай бир чоң форматта, Ал үчүн бизге дагы background color'дун алдына эле кайра эле background image керек. Эми жазабыз background image деп. Background мен катуу эле жазып турайын. Сиздер колдо жазганга аракет кылыңар. Background image. Бул жерге URL. Бунун ичине биз азыр бул папканын ичинде болуп атпайбы? Мындайча айтканда мынакей. Бул жакта көрүнүп турат. Мен мындай чоң эле форматта көрсөтөйүн силерге. Бул жерде мынакей могул папка, могул папканын ичинде мына эки сүрөт турат. Бизге азыр могул биринчи сүрөт керек, Мына URL дегенден кийин биз азыр ошол папканы көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн бизге сөзсүз түрдө кнопочка ачышыбыз керек. Кнопочка. Буга биз эки точка коебуз. Эки точка и слэш и өзүбүздүн папкабызды көрсөтөбүз. Background image'те негизи ушуну алып коюлат. Дагы башка жолдору бар. Эң эле оңой жолдордун бири ушул. Мынакей image, эки точка и слэш өзүнүн папка любой эле, мисалы image эмес, башка бир папканын аты дагы болушу мүмкүн. Ошонун атын коюп, мына сүрөттүн атын коюп өтүрөсүз. Мынакей биз
page эке уже коюлду. Эми кодду жабабыз буга деле и эми иштеп көрөбүз. Ctrl S. Мына уже сүрөтүбүз чыкты. Бирок негедир сүрөтүбүз бул жерде карасаңар, бул жерде сүрөт 2 жолу кайталанып калган да. Бул 1 и 2 уже автомат түрдө бул уже сайт жана коддор уже 2 жолу неме кайталап атат. Бирок бизге кайталабаш үчүн дагы бир биз код жазышыбыз керек. Бирок биз азыр мынау текстти belly'га өзгөртүп алайлы башта, кичине более-менее кылыш үчүн, мына текстти. Так, bizde text kod жазылган, мына post text параграфка, бирок биз эми post text өзүнө эле жазышыбыз керек, код отдельный. Точка ачып туруп эле эми color беребиз, буга өзүнө эле color беребиз. Белый цветте болсун калат мына текстте. Color и эми белый цветке айдайбыз. Так. Эми иштетип көрөлүчү. Ctrl S. Светибиз уже агарды, бирок биз могул артындагы сүрөттү бир форматка келтириш керек. Ал үчүн биз background repage колдонобуз. Бул жерге background repage. Background repage. Background repage. И бул жерге биз no repage кайталабай турган стилде кылышыбыз керек. Ошон үчүн no repage кылдык. Көрөлү. No repage'те бул сүрөтүбүз бул өзүнө эле мындай айтканда полный размерине толбой калды. Полный размерине толбой калды. Эми биз полный размерине толтуруш үчүн биз ан үчүн дагы бир код керек. Background size мынау сүрөтүбүз 100% мынау посттун өзүнө толуш керек да. Мынау жагы полный толуш керек. Ошон үчүн биз background sizeга иштейбиз. Background size background size бул жагын биз 100% кылабыз. 100% и бул жагын авто кылып коебуз. Бул жагын авто. Эми иштетип көрөлү. 100% болду. Сүрөтүбүз өтө эле чоң. Постубуз аябай эле чоң болуп турат. Ичинде постубузду кичинейтип алышыбыз керек. Мынакей пост widget бул неме чоңдугу, бул где-то 600 пиксель и бул жагы высота узуну бир где-то 300ге айдап көрөлү. Азыр постубуздун өзүн кичинейтип алайлы. Ушундай форматта болот. Постубуз нормальный эле. Так, сүрөтүбүз болду. Эми биз бизге background sizeга 100 пиксель берип алдык. Эми биз мынау жерде сүрөттү көрсөңүздөр болот. Мынау жактары дагы бар да. Биз ага дагы код жазышыбыз керек. Ал үчүн биз эгерде биз позицияны тандай турган болсок, мисалы мен сүрөттүн ушул эле жерине жазууну каалай турган болсом, ал үчүн дагы бир код керек. Ал үчүн биз background position алабыз. Кайра эле ушул background'ун өзүндө ушундай бир коддор көп да, бир 4-5 ушундай бир кичине эле бир сүрөттү коюш үчүн ушундай бир коддорду жазабыз. Background position. Background position. Мен чоң болуп калды, буквамча. Background position, что-то. Background positionга биз примерно могул жерге азыр койсок болот. Биз мына үстүнө да background position эми иштетип көрөлү. Азыр иштебесе керек. Могул себеби биз сүрөтүбүз автодо турат. Аз көрөбүз. Вот. Мына алдындагы сүрөттү биз могул жагына чыгарып койдук. Биз баштан чыгардык. Сизге дагы бир толугураак болуш үчүн background size бул жерге сүрөттүн размери биз 100 пиксель деп койдук да, биз примерно бул жерге 200 пиксель берели.
100% кылып коебуз. Азыр биз просто бир 200 пикселге уну авто кылбай эле бул жагын высота и ширинасы бул. Ушуну түшүнүп алыңыздар. 1-2 мен автомат түрдө уже жазып койдум. Бул жагы дагы высотасы дагы 200 пиксель болуш керек. 200 пиксель. Эми иштеп көрөбүз. Эми мыналыбыз background position'ыбыз иштейт эми. Эми көрөбүз. Бул жерде сүрөттүн мен именно ушул эле жерин таанып алыптым да. Көрдүңүздөрбү? Сүрөттүн именно ушул эле жерин. Жана неме барго? Мына жердеги размери бул сүрөттүн эле размери, анан бул болсо background position мен именно ушул эле жерине койдум да сүрөттү. Ал эми мен азыр боттон эмес бул жерге left кыла турган болсом, азыр көрөбүз. Бул уже сол жакка жылды. Ал эми буну right кыла турган болсок, оң жакка чыгат, билебиз, right. Right, или center кыла турган болсок, сүрөттүн ортосун тандап алабыз да, ушундай position'да ушундай. Ал эми мына сүрөттү мисалы, мына жерде 200 пиксель эмес, бул жерде минус 100 пиксель кылып көрөлү, минус 100 болуш керек. Минус 100. Примерно көрөбүз, азыр мына сүрөтүбүз мына жака чыгып кетиш керек. Жок. Биз мынаны, по-моему, мынаны берип алыппыз. Так. Бул жагы центр берип көрөлү. Вообще. Центр. Так. Берип алдык, бирок по-любому бизге бир нерсе жетишпейт. Давайте, мына жерде мына background size барго мыналга. Буга сиздер пикселин жазып, кыйналып олтурбай эле дагы бир оңой эле жолу бар. Бул жерге жөн эле cover деп эле жазып койсоңуздар дагы өзү автоматтык түрдө чыгарып берет. Мисалы, азыр cover деп жазып көрөбүз, cover деп жаздык эми. Сүрөттү автомат түрдө полный размерде түшүрүп берет. Эми background position'ыбызды дагы центрде эле тура берсин. Background position'ыбыз ортодо эле. Мындай. Мына жерде эле да, болот. Мынаныбыз үжүтүбүз жакшы эле, ошо эле. Эми жакшы эле. Эми мына заголовкабызды кичине цветин өзгөртүп коелу. Так, заголовкабыз кайсыда эле? Post title болсо керек, Post title цвет, заголовкабызды карайбыз. Background'ыбызда мына жерде мега post title, заголовка стилде. Post буга ден жазгандар. Мунун цветин өзгөртүп салабыз. Цветин где-то такой цвет кылайлы, примерно. Цвет берип көрөлү дагы. Иштетип көрөбүз. Мен, по-моему, post текстке берип алдым, кечиресиздер. Мен post title'га беришим керек эле, могу беришим керек эле. Окей, мынаны өзүнө өзгөртүп алдым. Мынаны ортого дагы жылдырсаңар болот, аны биз коддо өткөнбүз жок эле. Эми болсо биз могул неменин өзүн могулдукта фон барго, вообще body ошого дагы цвет сүрөтүп берип көрүшүбүз керек. Ал үчүн дагы кайра эле body'ге башына кайра кайтабыз. Бул жак коддорубуздун body, background color бар бул жерде. Кайра эле бул жака деле background image деп жазабыз. Background image деп жазабыз. Background image и буга деле кайра URL тырнакча ичинде 2 точка слэш и сүрөтүбүздүн немесин месседжин көрсөтөбүз. Биздин pattern png могул сүрөт. Эми кодду жаап иштетип көрөбүз. Мына ушундай бир чоң форматта чыгарды, бирок мына жерде сүрөттү азыр көрсөк болот. Мына жерде сүрөт кайталанып калышы мүмкүн да кээде. Бирок мына азыр общий backgroundга жакшы эле форматта түштү. Эми биз примерно background кайталаш үчүн жанагы эле кайра эле жанагы background беркен
постко бергенде эле ушул жака дагы кайра колдонуп көрөбүз, кайра кайталабаш үчүн сүрөттүчү. Background мен background page no page кайра кайталабайт бул. Азыр көрөбүз, иштеп көрөбүз примерно page. Кайра кайталабаш үчүн ушуну бир эле немени берип койду да бул жерге. Бир эле форматтачы. Эми биз no page кылсак, бир эле сүрөттү берет. Эч нерсе жазбасак, бербейт эле. Просто биз ноосун алып туруп эле repage-дин өзүнө примерно y x бар. Y-ди колдонуп көрөлү примерно. Азыр 1 минут мен мынаны эми ушул эле жерде мына repage y кылып көрдүк. Эми y-ди көрөбүз. Кандай форматта берет экен. Y бул жарымын эле көрүп турасыздар мынеке, сүрөттүн бул жагын эле уже чуруп койду да мынеке. Мен чоң формат алып алдым мынеке. 100%. Сүрөттүн бул жагын эле берип алды. Эгерде x кыла турган болсок, бул жерде y-дин ордуна x кыла турган болсок, общий үстүнгү эле фонуна берип калды. Эми биз x ушундай бир форматтадан берсек болот экен, бирок биз азыр жөн эле могу repage-дин өзүн эле калтырып коелу. Repage-дин өзүн калтырабыз. И общий эле фонго берилеш керек да. Но repage кылсак, жанагындай сүрөттүн өзүн эле repage кыла турган болсок, бул өзүн эле калды. Эми background size-га дагы бир көрөлү, мына немесине размерине сүрөттүн, мына фондун. Кайра эле background size сейчас где-то малашып кетти. Так, мне background. Так, кайерден background size. Background size-га мен где-то 200 пикселге 200 пиксель колдонуп көрөйүн. 200 пикселге бергеним мынаны көрсөңүздөр болот. Бул жакта жана сүрөттөрдүн мына жерде турат го, мына мынеке. Эгерде мен бул жерде эч кандай сүрөт мисалы примерно алып көрөйүн. Мен сүрөттүн немесин дагынан чоңойттум да. Общий форматынчы. Азыр эми иштеп көрөбүз. Мына силерге бул жерде уже чоңоюп эле турат. Эгерде мен бул жерге кайра эле 200 пикселден бере турган болсом, бул жанагы сүрөттөр өтө кичине фондо көрүнөт. Ну, такой. 200 пикселге 200 пиксель. Нормалдуу эле нерсе. Мына заголовкабыз жакшы эле турду. Кааласак бул постубузду кичине чоңойтуп алсак болот. Мына бул жерде мен жана башына кичине өзгөртүп койдум да мынеке. 600 эмес, мына жерде кайра эле 700 кылып алсаңыз болот. Эми өзүңүздөр каалаганда. Бирок мен мына 300гө 600 кылганым кыйла көзгө көрүнүктүү болду эле. Азыр кичине мына постубуз чоңойот. Мына чоңойду. Такой форматта. Ушул сабакты караңыздар. Ушул фон бүттү. Бирок экинчи фон дагы болушу мүмкүн. Азыр мен дагы бир башка бир фонго дагы иштеп көрөм. Бирок бул сабак бүттү. Мына посттогу только background colorга иштеткенбиз, болду, все болду. Только background менен эле. 1-3 background color беребиз. Эгерде свет бере турган болсок. Background image, background repage бул сүрөттү мындай айтканда кайра кайталабайт, же болбосо бир эле форматта берет да. Ал эми background size бул cover
өзүнүн форматында автомат түрдө авто стилине өчүрүп берет. Background сайзы өзү негизи 100 пиксель же болбосо 100% же высотасын же болбосо ширинасын бул жерге размер койсоңуздар болот. Биз размер коюп көрдүк. 100 пиксель 100гө 100 кылып, background position бул сүрөттүн бир кайсыл бир жерин тандап ала турган position экен, мындай позициясы экен. Post text'ке алдык. Анан body бул общий билесиздер, бул body'ге дагы ушундай берип алдык, тышкы бөлүмүнө. И ошондой.